Табыгый дүйнөнүн эң чоң жаныбарларынын бири мыйзамсыз аңчылардын айынан жоголуп кетүү коркунучунда. Пил сөөгүнүн азгырыгынан улам бул жаныбарлар Африка чөлкөмүндө кыргынга алынып жаткандай. Бул бөлмөдө Африканын ар бурчунан мыйзамсыз сатылган пилдин сөөктөрү сакталат. Бул бизнес миллиарддаган долларга бааланууда. BBC мыйзамсыз аңчылыкка катышкан адамдарга кездешти. Алар аты жөнүн жашыруун кармоон өтүнүштү. Алардын бири өзүн пилдин сөөгүн сатуу боюнча кожоюмун деп атаса, экинчиси биз пил сөөктөрүн кытайларга ортомчулар аркылуу гана сатабыз. Килограммына болгону $51 алабыз. Алар кыйла көп акчага сатышат деп билдирди. Кениянын өкмөтү мыйзамсыз аңчылыкка тыюу салган. Бирок бул мергенчилер ал мыйзам ишке ашпайт деген пикирде. The authorities collude with us. Бул ишке бийликтегилер өздөрү аралашып келатат. Биз аларга көз карандыбыз. Расмийлерге акча берип турабыз. Пил сөөгүнүн содасы Кениядагы Момбаса порт аркылуу жүрүп келет. Бирок сөөктөрдү Кытай сыяктуу өлкөгө мыйзамсыз ташып баруу канча болорун порттун кызматкеринен сурадык. $10,000 is the minimum. Аз дегенде $10,000 алабыз. Бирок бул акча жергиликтүү күзөтчүлөр, жогорку даражадагы кызматкерлерге жана башкаларга бөлүштүрүлөт. Мунун артында ким турганын эч ким билбейт. Өкмөт болсо мыйзам сооданы токтотуш үчүн өз чараларын көрүп келет. Бул иттер пилдин сөөгүн жит аркылуу аныктай алат. Жакында эле 64 килограмм пил сөөгү табылган. Бирок бир да жогорку даражадагы расмий жоопко тартыла элек. Коррупция жана пил сөөгүнө болгон талап бул иштерге тоскоолдук жаратып жатканы бышык.